Милиция Камкор Кумарбек Абдыровдун колунан дагы ажал тапкан дагы бир кыздын окуясынын чоо жайын айтып берди. Эске салсак, бул киши Жети Өгүздүн 17 жаштагы жашоочусу Айслоо Мукашеваны өлтүргөн жана муну менен ал тергөө иштеринде мойнуна алган. Шектүү ага чейин бир нече кыздын жанын кыйганын, анын ичинде 11 жыл мурда өлтүрүлгөн Камила Дүйшөбаеванын дагы өлүмү бар экендиги маалым болгон. ИИМге 2014-жылы Дүйшөбаеванын өлүмүнөн 3 күн өткөн соң Разахов көчөсүндө кыздын сөөгү жаткан боюнча маалымат түшкөн. Тактап келгенде 22 жаштагы кыз экендиги аныкталган. Ал зордукталып муунту өлтүрүлгөн. Маркумдун башына желим башты кийгизилип, колдору артына байланган абалда табылган. Президент Садыр Жапаров укук бузуулар жөнүндөгү кодексине жана үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндөгү мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Ал мыйзамды Жогорку Кеңеш документи 11-сентябрда кабыл алган. Аталган мыйзам менен үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөн адамга камактын 7 күндүк суткасы 14 күнгө чейин көбөйтүлөт. Ошондой эле үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу укук бузуу жасаган адамга сот 3 айга чейинки мөөнөткө дайындалуучу электрондук байкоо жүргүзүү менен тыюу саларын кошумчалашты. Муну менен ага электрондук билирик тагылат. Мыйзамдын максаты аялдарга карата зомбулукту жоюу жөнүндөгү декларация боюнча Кыргызстандын эл аралык милдеттемелерин аткаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, аялдарга карата басымырлоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндөгү конвенцияны министрлер кабинетинин Кыргызстанда гендердик теңчиликке жетүү боюнча 2022-2024 жылдарга улуттук иш-аракеттер планынын ишке ашыруу болуп саналат деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда салык инспекторунун ролу өзгөрүп жатат. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов маалымдады. Кыргызстанда салык инспекторунун ролу олуттуу өзгөрүп жатат. Мурда салык инспектору көзөмөл жүргүзүүчү, текшерүүчү катары кабыл алынса, бүгүн ал мамлекет менен коомдун ортосундагы көпүрө, финансы системасынын туруктуулугунун кепили жана бизнестин өнүктөшү катары калыптанууда, деди Шыкмаматов. Ал тарыхта салык кызматкери күч органдарынын өкүлү катары кабыл алынып келгенин белгилеген. Мурда анын негизги милдети казына кирешенин түшүүсүн камсыз кылуу болгон. Анткени ал учурда технологиялар чектелүү эле. Салык төлөөчүлөрдүн мамлекетке ишеними төмөн болчу. Бүгүн биз таптакыр башка диалогдун жана санариптик ченемдердин доорунда жашап жатабыз, деди салык кызматынын төрагасы. Тоодогу куткаруу кызматы коомдук фондунун жана Жибек жолундагы туризм ассоциациясынын төрагасы Владимир Комиссаровдун айтымында, тоо туризминде жамааттык коопсуздук системасынын начардыгы, кадрлардын тартыштыгы байкалып, тармактык башкаруу системасы натыйжасыз деп табылган. Эксперттердин пикиринде, Кыргызстандын туризмди өнүктүрүү боюнча 2025-2030 жылдарга карата программасында белгиленген көйгөйлөр курчуп кетти. Программа бекитилгенден бери 9 айдан ашык убакыт өттү, бирок андагы иш-чаралардын көбү ишке ашкан эмес.